Бүгүнкү обзордо көпчүлүк катталуучулар сураган Subaru Forester. Ушуну тест-драйв кылып, биринчи жүзгө чейин ылдамданып, анан ушул унаа жөнүндө силерге кененирээк маалымат айтып кетем. Баарыңарга ассаламу алейкум. Эми азыр 0-дөн 100га чейин жүрүшүн текшерип көрөлү. Спорт режимине койдук. 1, 2, 3 кеттик. Бул Foresterdин 5-мууну. Биринчи муундагы Forester 97-жылы чыккан. Булардын капоттун астында 2 литр же болбосо 2,5 литр кыймылдаткычы орнотулат. Биринчиси 150 аттын күчү менен, экинчиси 185 аттын күчү менен. Биздин учурда 2,5 кыймылдаткычы турат. Бул негизи ишенимдүү кыймылдаткыч. Унаа жалпысынан 130 000 чакырым жүрдү. Кожою бир гана кыймылдаткычтын электр термостатын алмаштырып койгон. Башка эч кандай чоң көйгөй болгон эмес. Мурдакы Forestерлер спортко жакын болчу. Турбо мотор, толук привод системасы, механикалык жүрүп отурмосу. Азыр болсо Forester кадимкидей эле чоң үй бүлөлүк кроссовер болуп калды. Биздин учурда унаабыз 2019-жылы чыккан. Ошол жылдары чыккан Forestерлердин 5 топтомдору болгон. Төмөнкү топтом премиум, спорт, лимитед, анан туринг топтому. Туринг топтому жогорку топтом болуп эсептелет. Ошол турингти кантип айырмаласа болот? Тышынан хром элементтери болот, анан дагы башка көп айырмалары бар. Ошолордун баардыгын азыр айта кетсем, анда башыңар ооруп кетет. Ошондуктан экранга көрсөтүп берейин, шашпай паузага коюп көрсөңөр болот. Мурда Forestерлерге механикалык жүрүк отурмосу коюлса, азыр бир гана вариатор коюлат. Дал ушул вариатор азыр бүт эле жаңы Subaru үлгүлөрүнө коюлат. Вариаторду негизи биздикилер көптүлөр жактырышпайт. Эми көнүп баратабыз азыр вариаторго. Менин оюмча бул унаада турган вариатор жакшы эле иштейт. Газды бассаң кетет. Анан ар кандай жүрүү режимдери бар. Спорт режиминде мисалы газ педали силерге жакшы жооп берет. Жүрүп баратканда тыптынч, эч кандай тырсылдаган жерлери жок. Анан эч кандай мисалы кошумча чуу тосмосу же болбосо 2 кат терезелери жок. Ошондуктан жүрүшү жакшы деп эсептейм. Ал эми булардын базар баасы канча десеңер, азыр машина кижиден карап көрөлү. Кирдик, издөөнү тандайбыз. Регионду Чуй областу тандадык. Марка, модель Subaru Forester. Анан муунун да тандап көрөлү. Бул достор 5-муундун рестайлингке чейин мууну. 108 жарыя бар экен. Эң арзаны 13.900. Эң кымбаты 24.500 экен. Мынакей базар баасы ушундай. Салонун ичинде отурганы ыңгайлуу. Алдыбызда турган экрандары аябай көп пайдалуу маалыматты берет бизге. Отургучтары Softex деген жасалма булгарыдан жасалган, жалпысынан жумшак. Анан ушул баш кармай турган жери ушундай регулировка болот экен. Муну эмнеге мындай кылышты билбейм. Же силер ушинтип албай дейсизби? Андан тышкары мультимедиа системасына бат эле көнүп каласыздар. Анан камеранын сапаты жакшы, бүт нерсе көрүнөт. Камера кирдеп кетсе, анда жугуучу бар. Арткы отуруштарында орун көп. Мурдакы Forester менен салыштырганда бул жөн эле минивэн болуп калды. Өлчөмдөрү бир топ чоңойду. Андан тышкары бул жагында отуруштардын жылгычтары жана USB разъемдору бар. Ал эми жүк салгыч деле кенең, 505 литр. Отургучтарды кааласаңар жаткызып койсоңор болот. Жүк салгычтын капактын электроприводу да бар. Унаанын 4 дөңгөлөктөрү аракетте, бирок дайыма аракетте эмес. Керектүү учурларда артында атайын муфт аркылуу арткы дөңгөлөктөр кошулуп турат. Symmetrical all-wheel drive деп коет муну. Subaru'нун белгилүү толук привод системасы. Ал эми жүрүү бөлүгүндө жаңы подрамник коюлду. Ошондуктан унаанын жүрүү бөлүгү жалпысынан мындай катуураак болуп чыкты. Андан тышкары арткы стабилизатор подрамниктин ордуна кузовко коюлуп баштады. Ошондуктан унаанын бурулушу мыктыраак болуп чыкты. Катуу ылдамдыкта бурулуп баратканда көп деле кыйшайбайт. Мунун платформасы Subaru Global деп аталат. Азыркы жаңы чыгып жаткан Subaru'лардын баардыгында ушул платформа турат. Ошондуктан мисалы мунун салону Subaru Crosstrek деген унаанын салону оп-окшош. Айырмасын эч таппай койдум. Ошол эле руль, ошол эле отургучтары жана ошол эле алдыңкы панели. Бирок албетте Crosstrekке караганда мунун салону кенең, анан обзору да жакшы. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мунун платформасы өтө бекем болуп жасалган.
мисалы алдыңкы кагылыш болгон учурда рамасы аябай жакшы чыдайт. Бул Forrester'де белгилүү eyesight системасы бар. Демек, мисалы уна өзү тормоз берсин десеңер, анда маселе жок, адаптивдүү круиз контролю бар. Же болбосо өзү тилкени кармасын десеңер, анда тилкени кармоочу системасы бар. Бул негизи өтө акылдуу система. Мисалы туманда, кар жаап баратканда же жаан жаап баратканда, бул уна алдыда кетип бараткан унааларды силерден жакшыраак көрөт. Бир ана ушул жерде турган датчиктерди дайыма таза кармап туруш керек. Антпесе система начар иштеп баштайт. Андан тышкары бул унада X-Mode системасы бар. Демек, кардын же баткактын үстүнө кетип баратканда кыймылдаткыч, жүрү котормосу, жүрү бөлүгү кичине акылдуураак болуп силерге жардам берет. Бул азыркы учурда Кыргызстандагы эң белгилүү кроссоверлердин бири. Жалпысынан ишенимдүү, баасы жеткиликтүү, анын салонунда кенең. Ошондуктан менин оюмча бул аябай жакшы унаа. Бир гана Carfax'ын жакшы текшерип, жакшылап диагностика кылып туруп алгыла. Анткени булардын көбүнчөсү Америка Кошмо Штаттарынан келет. Ошол жакшысын тапсаңар, анда бул силер үчүн көп чакырым кызмат кыла берет. Силер менен болсо машина кейчи, кийинки көрүшкөнчө бар болгула.